Разаковдун вице-мэри жана дагы 2 мамлекеттик кызматкер жер сатууга айыпталып кармалды. Лейликте райондук билим берүү мекемесинин балансында турган жер участогын мыйзамсыз сатууга шектелип, кадастр мекемесинин адиси, Разаков шаардык мэриясынын мурдагы кызматкери жана Разаков шаарынын вице-мэри кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети билдирди. Ага ылайык кармалгандар Разаков шаарындагы номер 4 мектеп гимназиясынын балансындагы 140 чарчы метр жер тилкесин түз сатып алуу келишимин түзүү жолу менен Разаков шаарынын тургунуна 40 000 сомго мыйзамсыз сатышкан. Эксперт групп ЖЧКсынын көз карандысыз экспертинин корутундусуна ылайык аталган жер тилкесинин иш жүзүндөгү баасы аны сатуу учурунда 1 200 000 сомдон ашык болгон. Учурда шектүүлөр облустук милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Кылмышка тиешеси бар башка кызмат адамдарына карата тергөө амалдары жүргүзүлүүдө деп жазылат маалыматта.